Туугандар, бизге спецтехника боюнча кайрылганда бизди кыйнабай, ток этер жерин айтып кайрылыңыздарчы сураныч. Себеби биз WhatsApp'ка өтө сообщениялар көп келди дагы, кээ бири менен 2-3 күн, 4-5 күнгө чейин сүйлөшүп калып атабыз да. Маселе кандай? Ассалам, бизге кайрылганда WhatsApp'ка чыгып эле. Ассаламу алейкум, жигиттер, жакшысыңарбы? Бизге мынандай спецтехника керек. Күчү мындай болсун, жылы мындай болсун, мындай характеристикада болсун. Кыргызстанга келип түшүшү, колго тийиши под ключ, растаможка, без растаможка баасы кандай болот? Деп туруп эле телефон номеруңузду жазып, аты жөнүңүздү жазып, бир текст кылып эле жөнөтүп коюңуз, болду. Ана кээ бирлер бар да, ассаламу алейкум деп жазат. Жакыныраак келсе, ассаламу алейкум деп жазат. Эрте менен. Ана биз түштөн кийин качан WhatsApp'ка кол тийгенде ва алейкум ассалам деп жазып коебуз да. Анан ошону менен кечке кол тийбейт, кечинде ужин кылып, саат 11лерде келип WhatsApp'ты ачсаң, бизге техника керек эле деп жазган болот. Анан биз кайра жооп жазып коебуз WhatsApp'танчы. Эмне техника керек эле деп жазсаң, ал Кыргызстанда уктап калган болот да. Анан эртеси күн сабар менен турат дагы, мага экскаватор дейт. Анан эртеси күн абеттен кийин биз кайра экскаватор кандай болсун деп жазабыз да. Күчү кандай болсун десек, анан ошо күнү кечинде кайра ал жазат. 6 тонналык же 5 тонналык депчи. Анан дагы ушундай. Кыскасы бир адам менен бир сүйлөшкөндө 4 күн же 5 күн сүйлөшөсүң да. Характеристиканы, маселени тарс бериңиздер мындай. Битте тоголоктоп туруп эле, алеге бир бетке бир сочинение жазгандай кылып туруп эле, маселени ушундай кылып биздин алдыбызга таштаңыздар. Болду. Биз тап беребиз жообунучу. Мынандай болот, баасы мынча болот, подключ мынча болот, мынча болот. Антип WhatsApp аркылуу бир сүйлөм менен, бир жооп менен чача-мача кылып отурсак, биз бир ай сүйлөшөбүз да. Маселе чечилбей, сизге узара берет, биздики узара берет. Биздин башка ишибиз толтурат, башкаларга жооп беришибиз керек. Негизи любой адамга маселе менен кайрылганда ассаламу алейкум деп туруп, саламдашып туруп эле, маселени кабыргасынан коюңуздар, болду. Эмнени каалайсыздар, биз ошонун жообун беребиз. Түшүндүңүздөр, кыйнабаңыздар. Давай ушинтип иштешели. Ассаламу алейкум.